Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар жана мугалимдер. Кутмандуу күнүңүздөр менен бүгүн укуучулардын арасында макал лакап айтышуу конкурсун өткөрөбүз. Бул конкурс албетте биздин мамлекеттик тилибиздин 31 жылдыгына карата өткөрүлөт. Конкурска 8-9, 10, 11 класстын окуучулары катышат. Анда эмесе, урматтуу катышуучулар, бүгүнкү конкурста активдүү болуп, өзүңөрдүн мыкты сөз чебери экендигиңерди, макал лакаптарды канчалык көп билгениңерди далилдейсиңер деп ойлойбуз. Демек, балдар, макал лакаптар биз билебиз, адамдардын деги эле ошол элдин көп жылдардан бери келе жаткан философиялык ой корундуларын жыйынтыктап, алардын турмуш тажрыйбаларынын негизинде алынган, рифмалашкан жана ритмдешкен бир же бир нече сүйлөмдө ойду бүтүрө айткан, тарбиялоо максатында колдонулган фольклордук чыгармалары. Макал лакаптарды кыргыз эли байыртадан бери конституция катары эсептеген. Анткени ал макал лакаптарда айтылган нерселер мыйзам катары эсептелген. Мисалы үчүн, эжени көрүп сиңди өсөт, аганы көрүп ин өсөт деген сыяктуу макалдарды биз билебиз, байыртан бери ата бабаларыбыз аны мыйзам катары эсептеген. Демек, биз кийинки муундун өкүлдөрү бул макал лакаптарды жаттап, аларды турмушта колдонуп, кийинки муундарга өткөрүп берүүгө милдеттүү экенбиз. Анда эмесе, бүгүнкү конкурсубуздун катышуучулары менен таанышкыла. 10 класстардын атынан Алыжанова Айгерим, 10 класстын окуучусу. Экинчи катышуучубуз Абдуллаева Жумагүл, 8 В класстын окуучусу. Жаханбаева Айгүл, 8 В класстын окуучусу. Курбаналиева Мухлиса, 8 В класстын окуучусу. Ал эми акыркы катышуучубуз Байматова Гүлбарчын, 8 В класстын окуучусу. Демек, бул конкурста 8 В класстын окуучулар активдүү болду, 11 класстан калуучулар болду, бирок алар эмнегедир биз менен байланышка чыкпады. Демек, ушул кыздар бүгүн бизде таймаш өткөрөт десек болот. Конкурсубуздун шартын мен эки түрдүү кылып белгиледим, балдар. Биринчиси ребус формасында болот. Мен силерге ребустарды даярдадым. Макал лакаптардан турган ребустар, ошолорду чечмелейбиз. Экинчиси айтышуу, бири-бириңер менен айтышасыңар. Бул демонстрацияны жапкандан кийин ким тил жөнүндө көп макал билет экен, кезек-кезек менен айтыша беребиз. Так, түшүнүктүү болгон болсо, анда баштадык. Ким билсе, ошол ребустарды чечмелеп, макалдарды айта алса, билсе, аны айтса болот. Башкалардан сураныч, микрофондоруңарды өчүрүп коесуңар. Урматтуу мугалимдер, бизде бул жерде мугалимдерден Жумагүл Абдымаликовна отурат, ошондой эле Насиба Райымбердиевна бар беле? Насиба Райымбердиевна, барсызбы? Ал жок экен, чыгып кетти. Жумагүл Абдымаликовна, сиз анда байкап турасыз, кайсы окуучу бат-баттан жооп берип атат, туура айтып атат, кайсынысы активдүү болду, туура жооп берди. Анда баштадык, кыздар. Силерге мондай ребустар берилет. Ушул ребустардан бул кайсы макал экендигин табабыз. Бул биринчи ребусубуз биздин. Башталды. Айкагүл Абдыкаровна, мен ушул жердемин, Насиба Райымбердиевна. Насиба Райымбердиевна, анда сиз да байкашып турасыз, кайсы окуучу, кайсы катышуучубуз активдүү болуп атат. Бизде 4 конкурсант бар азыр. Үчөөсү 8 класс, бирөөсү 10 класс. Камераңарды жандырып койгула, Айгерим. Бул кайсы макал, кыздар? Тапкылачы кана. Бул бир, бул төө, бул бир, бул жигит. Төө, жигит. Микрофонуң жандыр, Айгерим, микрофонуң жандыр. Кээде жигит төө жүрөт, кээде жигит төө минет. Азамат, эң туура. Бирде жигит төө минет, бирде жигит жөө жүрөт. Кээде деген дагы сөз колдонулса боло берет. Азаматсың. Жумагүл. Биринчи ребуста Айгерим тапты. Микрофонуңар өчүк турат да, Асема менен Жумагүлдүн. Конкурсанттар, микрофондор жандыргыла. Гүлбарчын, Жумагүл, микрофон жандыр. Андан ары жылдык. Туура таптык. Бирде жигит төө минет, бирде жигит жөө жүрөт.
Экинчи ребус. Акылдуу окко карайт, акылсыз казанга карайт. Gülbarçın ne dedin sen? Ağasını görüp, anne görüp yine öset. Ağanı körüp iğnesi. Агасын, акылдуу окко карайт, акылсыз казанга карайт. Aygül ne demeksin sen? Мен айттым. Oşol. Ошол эле туура жооп, Демек жооп туура. Акылдуу бала очокту карайт, акылсыз бала казанды карайт экен. Акылдуу бала очокту, акылсыз бала казанды карайт экен. Айгерим экинчи ребус деле Айгерим тапты. Калгандарыбыз дагы бир аз активдүү болобуз. Башка бирөөлөрдү жолотпойбуз. Ким? Айгүл. Үчүнчү ребус. Жақсы бала мектептен качат. Туура. Экөөңөр тең туура айттыңар. Жумагүл дагы, Айгерим дагы туура айтты. Бул демек акылдуу бала мектепке шашат, акылдуу бала мектептен качат. Экөөсүнө тең бирден упай бере беребиз, Жумагүл Абдумаликовна. Насиба Райымбердиевна. Жазасыздар, сиздер. Эжеке. Насиба Райымбердиевна, кандай кыласыздар? Ушуну байкап отуруңуздар, Ооба. Жумагүл Абдумаликовна. Так, азыр Алыжанова айтты, бүт барын, Кандай дейсиз? Айгерим тапты да ошондо бүт барын, Жок, азыр үчүнчү макалды Гүлбарчын тапты. Биринчи Гүлбарчын айтты, бирок Айгерим деле экөөсү тең мындай туура тапты, бирок Айгерим бир аз кечигип калды да. Айткандан. Гүлбарчын биринчи айтты. Анда Гүлбарчынга бир упай кошулат. Макул, макул. Кийинки макал. Туулган жердин топурагы алтын. Туулган жердин топурагы алтын. 8-чи класстын кыздары, эмне активдүү болбой атабыз? Көрдүңөр балдар, бул шамдак айлыкты да талап кылат да, ошол билген нерсеңерди дароо айта дагы билишиңер керек экен. Туура, бул макал туулган жердин топурагы алтын. Кийинки макал. Эжени көрүп сиңди өсөт, аганы көрүп ийне өсөт. Эжени көрүп сиңди өсөт, аганы көрүп ийне өсөт. Так, бул макалды ким өзү ошондо биринчи айттык? Мен эжеке. Насиба Райымбердиевна. Ооба, мен угуп жатам, бирок кыздардын кимиси мындай эме болбой жатат. Кимиси ооздору кыймылдап, кимиси айтканын мен байкабай жатам да. Байкабай калтасызбы? Мен байкаганым, мен Гүлбарчындын оозу кыймылдап атканын биринчи көрдүм да. Сен өзүң да белгилей бер, Айкөгүл Абдыкаровна. Макул, жыйынтыгында анан неме кылабыз анда. Кыздардын активдүүлүгүн таптагын дагы баалайбыз. Так. Кийинки макал. Аш адамдын кубаты адамдын канаты. Жок. Жакшылап ойлоңгула. Элдин тымагы. ар бир элдин Кыздар, мындай кылайлы, бир ребуска бир гана жооп берүү шансыңар бар. Бир жолу жооп бердиңерби, болду. Демек Айгерим жооп берүү шансын жоготту. Жеке. Себеби сен айтып койдуң да, ат адамдын канаты деп. Бар деген сөз катышкан бул макалда, мен силерге подсказка берип коеюн. Бар деген сөз катышкан. Мына ол эки сүрөттүн ортосунда бар деген сөз бар. Бул эл, мына силер көрүп турган эл. Бул жер. Айкөгүл Абдыкаровна 6-А класстын кызынын микрофону өчүк да, оозу кыймылдатат, бирок микрофону өчүк. Акимова Асема. Насиба Райымбердиевна, макал лакап конкурсу жогорку класстар үчүн эле уюштурдук эле да биз. 8-9, 10, 11 класстар үчүн эле. Калгандары мен айтайын. 6-чы классында катышпаймын, Асема деген кыз. Катышалбайт, жок. Хорошо. Болду анда түшүн. Эжеке мен айтайын. Айтчы.
El var jerde жылкы бар. Тилекке каршы туура эмес. Ой. Taanı деген söz var. Ayağında, uşul makaldın en ayağında taanı деген söz var. Taanı, taanı. Ekö birdey. El, jer. Tabalbadık, andan arı жылы эрелүү. Эжеке мен айтып көрөм эле. Адам бар, el tanı, Yok. at var, jer tanı. Жер тааны. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны деген макал болчу бул кыздар. Билип алайлы. Кийинки макал. Эскертип коеюн кыздар. Бизде бир гана шанс бар. Ошол ребустагы макалды чечмелеш үчүн бир гана шанс бар. Ошону унутпагыла. Кийинки макал. Жакшыга жанаш, жамандан даташ. Тилекке каршы туура эмес. Кийинкиге жылы эрели. Бул ачуу душман, акыл дос деген макал болчу. Кийинки макал. Эне баланын ойлойт, эненин ою балада, баланын ою талада. Туура. Эненин ою балада, баланын ою талада. Туура. Кийинки макал. Бул макал өтө татаалыраак экен. Кийинкисине жылы эрели. Айтты ошондо бул макалда. Айгерим айтты азыркыны. Кийинки макал кыздар. Бул жеңил эле макал бирок. Айт, Мухлиса. Ким сүйлөдү? Балалы үй базар, баласыз үй мазар. Бирок Мухлиса биринчи айтты окшойт, катуу айтпады дагы, немеси үнү жакшы чыкпай калды. Балалы үй базар, баласыз үй мазар. Курбаналиева Мухлиса биринчи жооп берди. Кийинки макал. İşige çıkkandı көз көрөт. Башка түшкөндү көз көрөт. Гүлбарчын, Азамат. Башка түшкөндү көз көрөт. Кийинки макал. Башка элде Başka elde padişah bulgunca öz elinde adam bul. Башка элге хан болгуча өз элиңе кул бол. Так. Мен Айжан эмес, ким эле муну? Жаханбаева, Айгүл Жаханбаева айтканын көрдүм. Бул макалды бир аз оңдойбуз. Негизинен мааниси туура эле. Башка элде султан болгончо өз элиңде ултан бол. Кул бол деген мааниде. Ултан дегени кул деген мааниде. Кийинки макал. Bir акылсыз миңди жеңет. Бекти жеңет, акылды миңди жеңет. Күчтүү бекти жеңет, акылды миңди жеңет. Бар бекти жеңет, акылдуу миңди жеңет. Макал бурмалабай. Бул макал аябай көп иштетилген макал. Бар бекти жеңет, акылдуу миңди жеңет. Мааниси туура эле, бирок мунун өзүнүн баягы макалдын немеси бар да, уйкашкан саптары бар. Bilimli mingdi çıgat. Туура. Айгүлдүн варианты туурарак болду. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Бул упайды Айгүлгө беребиз. Кийинки макал. карга баласын аппагым дейт. Азамат. Аппагым дейт. Айгерим чапчамдык кылды. Айгерим айтып койду, карга баласын аппагым дейт. Бул лакап кыздар. Албадык, бул лакап. Боёкчу десе сакалын кошо боёптур. Жакшы кыздар, бул биринчи шарт боюнча мына ушул. Эми кезекти мен силерге беремин. Силер өзүңөр макал лакап айтышасыңар кезеги менен. Кезегиңерди билип алгыла. Биринчи Гүлбарчын, Жумагүл,
Muhlisa kamerаңды жандырып қой. Muhlisa, Айгерім, Айгүл. 5 екен, бізде? Баштадық. Гүлбарчын башта. Til айтылбас til болбойт, жалбырақ болбой, гүл болбойт. Жұмагүл. Эне til болбойт, el болбойт. Muhlisa. Muhlisa алыспайға кетті. Muhlisa шығып кетті. Айгерім. Батыр ел азыр. Неме? Ырысалдың тымақ. Айжан. Айгүл. Elsiz til bolboyt, tilsiz el bolboyt. Жақшы. Урматтуу мугалимдер, сиздерден сураныч, кыздардын тил тууралуу айтып аткан макалдарына дагы маани берип туруңуздар, аягында жыйынтыгында өзүбүз баягы жыйынтыктаганыбызда ошого дагы көңүл бурабыз. Баштадык, кайрадан башынан баштадык. Гүлбарчын. Адам sözünün sınat, uy müzünün sınat. Жұмагүл. Til oydun sandığı. Айгерим. Мемечке. Ежеге Азыр неме көз коркоо батыр. Айгүл. Азыр. Er bolson kök bol, sözüňe bek bol. Gülbarçın. Til bilgen dil bilet. Жұмагүл. Til unuttun baylığı. Айгерим. Бар татуу сөз, жок ачуу сөз. Adamdı sözünün tanıbayt, işinen tanıyt. Azamat. Gülbarçın. Tilde buzup canыңды жебе, kalpak kiyip kırgızmın debe. Жұмагүл. Kökörü ötken adamdı til dep bil. Жақшы. Айгерим. Бардык жигит кыз тандайт, бардык мырз уз тандайт. Айжан, Айгүл. Sen degen senek söz, siz degen sılık söz. Жақшы. Gülbarçın. Adam sözgö baylanat, ayban çökgö baylanat. Жұмагүл. Dil ilim menen köprü til. Dil Айгерим. ilim menen. Бары бирөө үчүн, бирөө бары үчүн. Айгүл. Ene tilin bilbesen esi joğun anıktayt. Ene tilin süyböğün, elin süyüp jarıtpayt. Gülbarçın. Ene dilim, ene sütüm. Baş kesmek var, til kesmek yok. Azamat. Айгерим. Бардык шумдук баладан чыгат. Айгүл. Kırgız tili kılımdardı karıtkan. Eç kim anı öçür albayt tarıktan. Жақшы. Gülbarçın. Ene dilim namusum, ene dilim arımda. Eң sonun. Başına kaygı düşse tilinden kök. Айгерим. Отта менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт. Жақшы. Айгүл. Til adamdın ruhunun tüpkü tegi. Su içken başat. Жақшы қыздар, биздин убактыбыз чектелүү, ушуну менен биз жыйынтыктасак дагы болот. Азыр кыска эле убактыбыз калыптыр, ушуну менен жыйынтыктайбыз. Мугалимдер силердин канчалык айтышканыңарды көрдү, баарыңарды упайларыңарды чогултуп отуруп, дагы аягында жыйынтык чыгарабыз. Биз 1 айлык иш-чаралардын жыйынтыгын чыгарганда сөзсүз түрдө силердин белектериңерди кызыктыруучу сыйлыктарыңарды беребиз. Анда эмесе Айгүлгө сөз берели, биз. Айгүл, куттуктоо же кандайдыр бир каалоо тилек айтсаң болот. Sizlerdi til günü menen kutluktayız. Til demekçi. Al bizdin ene tilimiz. Al Kırgız tili. 3000 yıllık tarihi var ezelki elimdin tili. To bulbulu tohtoğuldun. Bababız Manastın tili. Gimalayday büyük abroylu zalkar süretkер Çыңгыз atamdın tili. Sizlerge köngül burganыңızдар üçün çoğun rahmat. Жақшы қыздар, азаматсыңар. Бүгүнкү байрамыңыздар менен куттуктайм. Жақшы. Рахмат қыздар. Катышып бергениңер үчүн силерге дагы чоң рахмат. Мындан ары дагы макал лакаптарды ушинтип такылдатып айтып, өзүңөрдүн мыкты экениңерди көрсөтүп жүрө бергиле. Саламатта тургула. Саламатта калыңыз.